Бүгін 5-ші класстың 4-ші шерегінің 1-ші сабағында улуу дастандар жана дастанчылар деген теманы өтөбүз. Бүгүнкү сабакта балдар силер менен Манас эпосу жана анын бөлүктөрү дастан жана дастанчылар жөнүндө маектешебиз. Ошондой эле Манас эпосунан үзүндү угабыз. Анда эмесе баарыңар сабакка көңүл коюп угуп отургула балдарым. Дастан элдин жашоо турмушу жана тарыхын чагылдырган музыкалык жанрдын бир түрү. Ал эми улуу дастандар Манас, Семетей, Сейтек деген 3 бөлүмдөн турат. Манас эпосу кыргыз элинин эпикалык баатырдык ал дүйнө жүзүндөгү эң чоң көлөмдүү поэма. Манас эпосунда арман, кошок угузуу, жар чакыруу, санат насаат, макал лакаптар бар. Эпикалык чармалардын түрүнө эпостор, дастандар, жомоктор, көө жомоктор, уламыштар кирет. Манас эпосунун негизги идеясы чабылып чачылган уруулардын башын кошуп, элди четки жоодон коргоп, элдин көз каранды эместигин сактоо болуп эсептелет. Ошондой эле эпоста эң жакшы ачылып берилген. Алардын ичинде Каникей апабыз алдыңкы орунда турат. Каникей апабыз ак көңүл, чынчыл, мекенин чексиз сүйгөн уулду тарбиялаган энели эмес, ал өз эл үчүн ар кандай жоготууларга даяр, көжүрмөн, колунан көөрү төгүлгөн эмгекчил, чебер аял. Эми балдар, ушул дастандарды, жомокторду, эпос кимдер айтышкан? Буларды жомокторду таланттуу дастанчылар, манасчылар, жомокчулар биздин ушул мезгилге чейин муундан муунга айтып сактап келишкен. Дастанчы ким? Ал эми дастанчы ошол дастандарды айткан таланттуу адам. Комуздун коштоосунда аткарган төкмө акындар жана аткаруучулар болуп эсептелет. Кыргыз элинин içinde Çoyke, Ömrü Ulu, Sayakbay Karalayev, Sağınbay Rozbakov, osunda öyle
бар. Адамеши Үмүтбектин аткарышында Манас эпосунан үзүндүү бугайлы балдар. Көкөтөйдүн ашына айтып бере аласың ба? Анда ошондон үзүндүү айтып бербейсиң. Баштай бер. Кичинекей Үмүтбектин Манас айтканы силерге жактыбы балдар? Биз жагы адаби китептерди көп окуп, ырларды көп жаттаганда гана Манас айтканга үйрөнөбүз. Анда меше балдар, бүгүнкү сабагыбызды аяктап жатып, мен силерге үйгө тапсырма беремин. Манас эпосунан үзүндүү жаттап келүү, ошондой эле музыка китепте музыкалык сөздүк бар. Бүгүнкү тема боюнча Манасчы, жарчы, речитатив жана баллада деген музыкалык сөздүктөрдү жаттап келесиңер. Саламатта калгыла балдарым.